Бактыгүл Жаныбековна кыргыз тилинде дагы жооп берип кетсеңиз, 6 октябрь күнү сизди кызматтан кетишти, финанс министрлиги болуп, убактылуу милдетин аткаруучу болуп, Кыялбек Мукашев аттуу мурунку мурун финанс министрлигинде иштеп кеткен адам дайындалды деген маалыматты бул министрликтен өзүлөрү каттап беришкен да, маалымат алышкан. Буну канчалык деңгээлде чындыгы бар? Себеп дегенде бүгүн вице-премьер-министр Эркин Асфандиевдин уюштурган жыйынында сиз катышкан экенсиз, онлайн жыйынында. Сиз айтып кетсеңиз, бүгүн официалдуу түрдө министрсизби, мыйзамдуу түрдө? Ооба, туура. Мен официалдуу түрдө министрмин. Бул деген мыйзамдын негизинде. Анан жанакы сиз айткан информация чындыгында эле чыккан. Мен жана айтып бердим, эртең менен мен жумушка келгенде, эртең менен 6 октябрда келгенде ушу бир аздан кийин бир элдер келди. Мен аларды мындай деле тааныбайт экенмин. Алар келип, биз ушундай революционердин атынан келдик. Мына биз деген азыр жаңы министр коебуз деп, анан ошентип чыгышты да. Мен ошол жерде ачыктан ачык эле айттым, макул. Мындай документ болсо, баягы кагаз болсо, мен анда өткөргөнгө даярмын дедим. Бирок эч документ келген жок, эч эме болгон жок. Анан мен ошол жерде болдум жумушта, баягы ситуацияны тактап, анан өзүм айткандай жанакы өзүбүздүн сотрудниктерди үйдө болуп тургула, азыр жумушка чыкпай кой тургула, анткени митингдер өтүп атты да. Анан азыр тынчсыздар, андай болгу чакты жумушка чыкпай кой тургула деп ошентип организационный маселелер менен ошол жерде иштеп атканмын да. Ошол кишилер кабинеттен чыкпай туруп алышты. Жок, биз ушундай эмет. Анан мен мындай ситуация уже накалялась. Анан мен ойлоп калдым, эми муну күчтөндүрбөй мен акырын чыгып кетейин деп чыгып кеткенмин. Анан ошондон кийин ошол маалыматты прессага беришиптир. Бирок мен бул маалыматты эч мындай көргөн жокмун. Өзүм мындай мага көрсөткөн жок, өзүлөрү берип коюшуптур. Демек, бул Кыялбек Мукашев өзүн өзү министр кылып дайындалат. Эми мен аны билбедим. Алар айтышты, мага чогулуш болду, эл менен кеңештик деп. Бирок мен ал кандай чогулуш болгон, ким менен болгон, анткени мен жана айтпадым белем, сотрудниктер эртең менен жумушка чыккан эмес. Ошондуктан ким менен өткөздү, кандай өткөздү, аны мен билбедим. Анан жакынкы күндөрдө Борборлук шайлоо комиссиясы 4 октябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Мыйзам боюнча 60 күндүн ичинде кайра экинчи парламенттик шайлоо өтүш керек. Буга дагы эми республикалык бюджеттен каражат каралыш керек да. Ушул жактын айтып кетсеңиз, негизи пландалган эмес да бул. Каражат барбы, кандай бөлүнөт? Эң туура, биз ошол жылга бир эле жолу шайлоо өтөт деп туруп каражат караганбыз, бирок экинчи шайлоо каражат акча каралган эмес да. Ошондуктан азыркы күндө азыр кайрадан перерасчет кылыш керек. Азыр пока расчетторду көрө элекпиз, эми ЦИК ал расчетторду жасайт. Анан ошол расчетторго жараша уже биз көрөбүз кайсы статьяларды караш керек, кыскартабызбы же дагы акча издейбиз, кандай кылабыз. Ал деген мына ушул маселе азыр биздин астыбызда турат. Анан убактысы белгисиз болуп атат да, ушул жылда болобу же эмки жылдын башында болобу же качан болот. Ошондуктан ошо кайсы бюджетке киргизиш керек, азыр ушул маселелерди чечиш керек. Анан буга чейин маалымат чыккан, эл аралык акча которуулар токтотулган Кыргызстан ичинде депчи. Учурда кандай? Азыр да токтотулганбы? Эч ким акча которо албайтпы ошондо? Ооба, туура. Бүгүн Улуттук банк айтты. Биз баягы ички сом менен жүргүзүлгөн операция clearing gross ачтык деп азыр өткөрсө болот. Бирок чет мамлекеттик баягы SWIFT система жана башка системалар азыркы күндө иштебейт. Аларды төлөөлөрдү жасаганга азыр уруксат жок. Ошондуктан алар азыркы күндө жасалбай атат. Рахмат, Бактыгүл Жаныбековна, бизде социалдык тармактан да суроолорду берип жатышат. Албетте азыр абалга жараша ошо пенсионерлер дагы төлөмдөр убагында жүргүзүлөбү деп кооптонуусун билдирип жатышат. Туура, эң туура суроо болуп атат. Анткени мына 2 күндөн бери биз акча бере албай калдык да. Анткени платежный системалар эч иштеген жок.
Ошондуктан биз да эчтеке кыла алган жокпуз. Анан ошо 1-2 күндүн ичинде мына биз өкмөттө ушундай чогулуштарды өткөрүп, кандай кылыш керек, кайсы жол менен кылыш керек деген бүгүн ушундай чечимге келдик. Ошо пенсияларды бериш керек, пенсияларды токтотпош керек депчи. Бүгүн эртең биз пенсияларды, пособияларды берип, андан кийин зарплаталарды да берип баштайбыз. Анан акыркы суроо, өлкөдөн демек акча агылып кетүүбүз коркунучу жок э? Андай коркунуч жок, анткени тутум иштебейт. Платеждик тутум иштебейт, ошон үчүн эч ким эч жака акчаны которо албайт.